Төмөнгідей. Birinci biz объект izindегі қаратабыз Қызылкиядағы базальтты алып алдық, таштı. Таштың құрамын беріп атабыз. Таштың құрамында өзгөчө бір немелер бар, құрам бар. Егерде Россиядағы, Украинадағы, Қазақстандағы, Қырғызстанның түндік тарабындағы құрамды қарағанда кремний оксиді 50%-ның айласында. Алюминий оксиді 10%-ға шейін. Кремний көбейсе, ал хрупкий қояды, сынышына көсін. Алюминий азайса, эластичность азайып кетеді. Мына үшін екеуінің біз арықтап алғаннан кейін еме азырайтып отабыз. Андан арматура алайлың, андан ламинат алайлың, анда жив алайлың, анда теплоизоляционный материал алайлың деген задача қойғанбыз. Мына үшін алыш үшін ерітіп алыш керек. Ерітіш үшін екі жол бар. Же электр тоғымен ерітеді, же жаратылыш газымен ерітеді. Ал өкөмөтте Кыргызстанда айрыкча түштүк чөлкөмүндө проблема бар. Ошол проблеманы чечиш үчүн биз судан, мына суу кадимкиде, ушул судан водородду алабыз. Водородду алгандан кийин анын температурасы 2000 градуска чейин чыгат. 2000 температурасында бул таш кадимкидей эрийт. Эриген таштардан кийин буланы алып, буладан арматураны, арматурадан андан кийин ламинатты баарын алуу үчүн бар да. Ошондой чоң технология biz süreçlerde жүргізіп отабыз. Азыр примерно 12 өтө чоң эмес цех 12 миллион доллардың айласында курулуш деген bir ойду даярдап жатабыз. Кудай кааласа мен ойлоймун, мына ушул иштерди ишке ашырган болсок, Кыргызстан курулуш тармагында өзүн толугу менен камсыздап алат. Рахмат. Бул кайсы институттун кагындашында изилдөө иштери болду? Мына ушул изилдөөлөр Ош мамлекеттик университетинин астында нанотехнология жана жасалма интеллект деген институт ачылган. Ошол институттун базасында жүргүзүп атабыз. Атайын лабораториябыз бар, нанотехнология деген. Бул бардык процесс нанотехнология, нано уровенде жүрөт да. Мурда кандай болгон агай? Мурда негизинен мындан бул алышка аракеттенген, ват алганга аракеттенген ваталар алынып атат. Биздин дагы бир өзгөчөлүгүздү айта кетейин, ушу айырмачылыгында могул жерде байкап турасыздар, курамда жана башка деген жазылып турат. Маселенин бардыгы ошол жерде. Жана башка дегенде ошол таштын ичинде өтө баалуу элементтер бар. Ошол баалуу элементтерди дагы бөлүп алуу технологиясы иштеп чыгып атабыз дагы. Ал электроника тармагында, электротехника тармагында, космонавтика тармагында, жана башка тармактарда колдонулчу заттар болуп саналат. Агай бүгүн жетекчилер көрүп кетти да. Бүгүн эки негизги неме, значит, биздин Кыргызстандын жетекчилеринен келип көрүштү. Бирөөсү buradaki pремьер-министрimiz Argen Sariyev gelip görüp çıkıp abdan kızıp ne kılıp kaldı. Yani bu teknolojinin kirişimiz gerek diyen yetkiye geldi. İkincisi hazırki bizde pремьер-министр Akılbek Japarov gelip görüp ağalara demonstrasyon verdik. Gaz alıp atkandı. Onu görüp de bu abdan kızıktı yaxşı teknoloji diyen oyda etti. Kuda kalırsa hazır biz Soğuda Palatası'ndaki kişilerle süreçleri жүргүздүк. Ошолордун Оштогу да өкүлчүлүгү бар экен. Алар менен биргеликте проектти даярдап беребиз деген оюбуз бар.